Бүгүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек филиалы жол кырсыгына кабылган жарандарга төлөмдөрдү тастыктаган сертификаттарын тапшырды. Анда жалпы жонунан 27 жаранга 2.345.376 сом каражат берилди. Аблазов Усманбек Абибилаевичке 128.700 сом. Бүгүн жол кырсыгында кеткен чыгымын алуу үчүн келгендердин катарында Элиза Кожобекова да бар. Ал мындан 1 ай мурун кызы менен бара жатканда унаасын башка жаран келип сүзүп алган. Машинасын коюп кеткен тургундун автоунаасына ОСАГО полисин алгандыктан жерине камсыздандыруу уюмунун кызматкерлери келишип каттоого алган. Учурда анын чыгымы толугу менен төлөнүп, берилген каражаттар унааларды оңдоого жана калыбына келтирүүгө жумшалат дейт. Кызым за рулем болчу, тиги эже келатып эле башкара албай мен кызымды кагып кеткен. Андан чыгып да бир байкени каккан, 2 машинаны каккан. Андан бери 1 ай өттү. Биз машиналарды ОСАГО кылгыла дегенде сразу эле кылганбыз. Гаилер келип оформить этип, бизди штраф социалка алып барды. Ал жакта турдук. Кийин оценка кылдырды, ал жакка келдик, оценка кылдырдык. Анан ошондон бери ровно 1 ай өттү. Бүгүн сертификатын алып атабыз. ОСАГОга ишенбей жүргөндөр да бар. Биз деле комментарийлерди окуп калабыз. Бул жөн эле мамлекет акча алып атат деген элечи, бирок чындыгында бул иштейт экен. Ал эми ОСАГО полисин алган жарандарга атайын номерлер берилет. Эгер кырсыкка кабылса, чалуу болгон соң кандай учур болбосун жерине авариялык комиссарлар барышат. Окуя тастыкталган соң жол кырсыгында күнөөлүү тараптан жабыркаган жарандарга чыгымдары мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан төлөнүп берилет. Биринчи барган учурда эле ОСАГО полисин текшерүүсү биздин эгер камсызданган адам болсо, ошол түшүндүрүү иштин жүргүзүп, анан кароо жүргүзөбүз машинага. Действительно, чындыгынан ошол жерден окуя кырсыктаганбы, может андан мурун бир жерге ДТП болуп келгенби, келбейби, ошол моменттер болот да. Ошолордун баарын аныктап, эгерде камсызданган страховой случай деп коет, ошол учур далилденген болсо, анда биз уже маалыматтын билдирүүсүн алабыз жазуу түрүндө, анан акт түзүп кетебиз ошол жерден. Баарын сүрөткө фиксация кылып, андан кийин ГАИ кызматкер, МАИ кызматкерлерин чакырып ошол жерден процедура дальше ГАИ алып кетет. ГАИ келип схемасын чечет, айдоочуларды алып көөлөндүрүүдөн өткөрөт. Спирттик же наркотикалык ичимдиктерин колдонгон эмеспи дегенчи. Андан кийин уже ГАИ мекемесинде токтомдор түзүлүп, протоколдор түзүлөт. Ошол жерден бир жарандын үстүнөн кыскартылат, бир жаранга айып салынат да. Айып салынган адам эгерде биздин камсыздаган адам болсо, ошол моменттен баштап ОСАГО полис иштей баштайт. То есть биз тараптан уже тийиштүү документтер ГАИден алынат. Ошол алынгандан кийин обработка кылып, баарын текшерип, ГАИден кийин жабырлануучу тараптын машинасын оценка кылат. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын маалыматында Кыргызстанда 1.600.000ден ашык айдоочу болсо, ушул тапталардын жарымы гана полис алган. Республика боюнча учурда 568 жаранга 53 миллион сомго жакын берилсе, аталган уюмдун Бишкек филиалы тарабынан 100 миллиондон ашуун каражат кырсыкка кабылган жарандарга төлөнүп берилген. Жыл башынан бери биздин уюм, мамлекеттик камсыздандыруу уюму 100 миллион сомдон ашык төлөмдөрдү жүргүздү. Бөлүп айтып кетсем, Бишкек филиалы боюнча 35 миллион сомдон ашык төлөмдөр жүргүзүлдү. Бул деген ОСАГО полиси боюнча жана турак жайларды камсыздандыргандар боюнча жана башка көп камсыздандыруу түрлөрү полистери боюнча төлөнгөн төлөмдөр. ОСАГО деген бул милдеттүү камсыздандырууна кирет. Булундан тышкары биздин ГАИ органдары камсыздандырылган полиси жок болсо, физикалык тарапка 3000 сом штраф каралган, а юридикалык тарапка 13.000 сомдой штраф каралган. ОСАГО полисим болсо, жол кырсыгында мен күнөөлүү тарап болуп калсам, менин страховой компаниям мамлекеттик камсыздандыруу уюму болсо, мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти алып, ошол жабырлануучу тарапка төлөмдөрдү жүргүзөт. А эгер мен каска полисин алсам, ал ыктыярдуу полиске кирет. Каска полисин болгон болсо, менин машинамда дагы бардык чыгымдарын төлөп оңдоп беришет. Белгилей кетсек, 1-сентябрдан тарта өлкөдө автоунаа ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу ОСАГО боюнча мыйзам толук кандуу иштей баштаган. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык 1-июлдан бери ОСАГОны албаган 3410 айдоочуга протокол толтурулуп, айып салынган. Нурзат Көчөмкулова, Майра Мегабди Билал уулу, регион, Бишкек.